Салам достор, сиздер менен мен Адилет Акимов. Достор, бүгүн атка минерлердин жаш жубайлары тууралуу айтып беребиз. Андыктан мага жакты деген белгини басып, каналга катталып жана биз менен бирге болуңуздар. Мурунку президент Курманбек Бакиевдин экинчи аялы Назгүл Төлөмүшова экөөнүн ортосунда 30 жыл жаш айырмачылык бар. 2011-жылы Аят гезитине берген интервьюсунда ал Бакиев менен 1995-жылдан бери жашап келгенин айткан. Алар 1993-жылы таанышып, ал убакытта Назгүл айым сулуулар сынагына катышып жеңип алган. 15 жаштагы секелек кызга белек тапшырган президент ал убакытта Тоғыз Тору районунун акими болгон. Бул тууралуу Назгүл Төлөмүшованын кошунасы айтып чыккан. Бул маалыматты Фабл гезити жазып чыккан. Ал кошунасынын айтымы боюнча Назгүл айылдын сулуу кызы болгон жана бардык жигиттер ага көз арткан. Сулуулар сынагынын жеңүүчүсү болгон соң ага Бакиев жардам керек болсо кайрылып туруусун айткан. Көп өтпөй борборго келип кыйналган Назгүл айым Бакиевдин жардамчысына байланышып, Бакиевдин өзүнө жолуккан. Ал дароо Назгүлдү окуу жайга өткөзүп, баатир белек кылган. Көп убакыт өтпөй экинчи жубай кылып алып, 2001-жылы Лейла аттуу кызды болушкан. Ал эми 2004-жылы болсо Данияр аттуу уулду болушкан. Жогорку кеңештин мурдакы депутаты Турсунбай Бакир уулунун жубайы, экөөнүн ортосунда айырмачылык 37 жаш. 23 жаштагы жубайы жана учурдагы үй бүлөсү тууралуу ал гезиттердин бирине төмөндөгүлөрдү билдирген. Кудайга шүгүр, 2 балалуу болдук. Кызыбызга 1 жаш 3 ай болду. Ким эмне десе бул адамдын жеке жашоосу. Аллахтын астында ар бир адам өзү жооп берет деп билдирген. Кануматтуу жубайы менен Турсунбай Бакир уулу хиджаб эл аралык күнүндө таанышып, бир кыйла тоскоолдуктардан өтүп, анан баш кошушкан. Достор, сиздер менен мен Адилет Акимов. Кийинки чыгарылышка чейин жолугушканча.